Практикалык ишке өтөрдөн мурда виртуалдык чөйрөлөр тууралуу айтып берейин. Python тилинде сиз иштеп атканда көптөгөн долбоорлор менен иштеп атасыз дейли. Сиздин компьютериңизде бир нече долбоор бар дейли. Эгерде сиз ал долбоорлорду виртуалдык чөйрө түзбөй, кошумча китепканаларды орното берсеңиз, пакеттерде китепкана деген англис тилинде library, орус тилинде библиотека, кыргыз тилинде албетте китепкана. Ошолорду орноткондо бири-бирине тоскоол болушу мүмкүн эгерде виртуалдык чөйрө түзбөсөк. Бирок эгерде ар бир долбоор түзүп атканда, ар бир долбоордун өзүнүн виртуалдык чөйрөсү болуп, ага керектүү программаларды, ошо китепканаларды орнотсок, анда бири-бири менен келишпестик болбой, алар ал эмес бири-бири тууралуу билбей да калышат. Ошондо ар бир долбоор өзүнүн виртуалдык чөйрөсүндө жашайт, башка виртуалдык чөйрө бар экенин билбейт. Ошондо пакеттер орнотсок, ошол эле виртуалдык чөйрөгө тиешелүү болот. Ал эми башка долбоорлордо ал пакеттер көрүнбөйт, демек эч кандай конфликт болбойт ортосунда. Виртуалдык чөйрө түзүш үчүн терминалда туруп, мен азыр Windows'то көрсөтөйүн. Windows'тон Python орноткондо мында кыска сөз келет, py деген. Анан m деген параметр болот. Ал параметрден кийин аргумент жазганда сиз ошо иштетейин деген модулдун атын жазасыз. Биз venv деген виртуалдык чөйрө түзгүч venv деген модуль бар. Ошону чакырабыз, ага аргумент кырматабыз. Ошо виртуал чөйрөнүн атын беребиз. Мына мындай кылып жазат экенбиз да. Py дедик, боштук койдук, минус m. Азыр эми бул параметрдин жардамы менен модулдун атын айттык. venv деген модулду, Python менен келген venv деген модулду чакыр дедик. Эми env деген виртуалдык чөйрө түзүп кой дейбиз. Ал виртуалдык чөйрө дегенде бул жөн эле бир папка дейли. Жөн эле эмес эми папка. Ал папканын ичинде ушу виртуалдык чөйрөгө тиешелүү көптөгөн программалар, скрипттер, ар кандай ушу конфигурациялык файлдар бар. Алардын эми ичине кирип тийишпейбиз, эч нерсесин өзгөртпөйбүз. Биз болгону могу жерден ушуну түздүк. Түзгөн соң муну активдештирүү керек. Могу жерден боштук жазылып калыптыр. Бул жерде боштук болбойт да. Check it. Сол жакта караган /env scripts activate десек, ошо түзгөн виртуалдык чөйрөбүз активдештирилет, иштеп баштайт. Аны биз мындай кылабыз. Мына check'ти жаздык. Анан /env деп папканын атын жазганда эле өзү толтура баштайт да. Мына env'нын ичинде scripts деген бар дейбиз. Чоң таңбаны басып тапты бассак, scripts толду. Эми activate'ти чакыр дейбиз. Анан enter басабыз. Көрдүңүзбү, мына жерде белги пайда болуп калды. Виртуалдык чөйрөдө жайгаштыңыз деп сурап атат. Which дечү эле Python кайсынысын колдонуп атасыз десек, бул which деген билбейт экен. Windows'то where Python айткан жок, ошол кайсы жерде экенин, бирок мына Python биякта 3.11 баары иштеп атат. Ушуну текшерип көрсөк болот, виртуалдык чөйрө иштеп атабы депчи. Абдан жакшы иштеп атыптыр. Сонун эми муну өчүрүп салсак болот. Кайрадан активдештириш үчүн env scripts activate активдештирдик. Абдан жакшы. Эми сиз бул Linux же macOS колдонгон болсоңуз, мына Python деп толугу менен жазасыз. Калганы ошондой эле да, биягы. Активдештиргенде, иштеткенде source деп туруп боштук коюп, env, анан бул жакта слэштер оң жакта карайт. Env been activate деп чакырып коесуз. Токтотом десеңиз, deactivate дейсиз. Токтотуу эмне үчүн керек? Анткени сиз башка долбоор менен иштейм десеңиз, бул виртуал чөйрөнү токтотуп коюшуңуз керек. Анан жогору деген жебени бассаңыз, мурунку командаларды ошак жеткиликтүү болот. Анан тандап кайра активациялап аласыз. Ошентип кийинки темага өтөлү.